Assalamu alaikum. Бүгін бізде ұшты айуы күн асады. Ошондуктан мен ушул өзбектердин чалабын же болбосо өзбектердин окрошкасын жасап көрөйүн деп чечтим. Эң алгач эле бизге керектүү продуктылардын баарын даярдап алдым. Туз, суу, айран, райхан жана укроп жана болгарский. Эң алгач эле укроп менен райханды ушундай туура алабыз. Чоң кылып эле турап койсоңуздар болот. Экөөнү тең туура алган соң бир ичке салып кое турабыз. Андан кийин биз сладкий перецти же болбосо болгарскийди дал ушундай кылып соломка сыяктуу болуп эле узунунан туура алабыз. Туурап аны дагы идишке кошобуз дагы үстүнө айранды, сууну жана тузубузду кошуп аралаштырабыз. Эгерде коюураак болуп калса суудан дагы кошуп койсоңуздар болот. Андан кийин эң акырында дал ушундай чөмүч менен жакшылап аралаштырып, бир сыйра 30 мүнөткө бир холодильникке кое турабыз. Андан кийин өзүнө келип даамы чыгып калганда куюп бере берсек болот. Мынакей биздин чалабыз ушундай оңой жана тез, бирок аябай даамдуу чалап болот. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр жана комментарийге кандай болду отзыв калтырып кетиңиздер. Дагы жаңы видеолорду көрүп туруу үчүн биздин каналга каттала алыңыздар. Ал эми бул видео менен башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыз.